Саламатсыңарбы окуучулар? Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү сабакта мен Ташманбет Токтоналиев атындагы номер 45-чи кесиптик лицейдин тигүүчү улуттук буюмдарды жасоочу тайпасынын устаты Сатыбалдиева Назгүл Кеңешбековна алып барам. Сабактын темасы кийимдин композициясы жана кийимге колдонулуучу каражаттар. Бүгүнкү сабакта кийимге керектелүүчү композициянын каражаттардын элементтери менен таанышасыңар. Кийимге композиция түзүп, керектүү форманын каражаттарын, элементтерин формага түзүүнү үйрөнөсүңөр. Композициянын каражаттарын гармониялаштыруунун жолдорун, түстөрүн бөлүнүшүн жана гармониясын үйрөнөсүңөр. Алгач бул суроолорго жооп издегиле. Мода деп эмнени түшүнөсүңөр? Модалык циклдын узактыгы канча? Кийимдин стили деп эмнени түшүнөсүңөр? Негизи тарыхый стилдерди атап бергиле. Аларды атагыла, жообун дептериңерге жазгыла. Мода жашоо тиричиликтин жана маданияттын кайсы бир чөйрөсүндөгү белгилүү бир табиттердин анча узакка созулбаган үстөмдүгү. Модалуу форма жаралган, өнүккөн жана жок болуп кеткен 8 жылдан 12 жылга туура келет. Ушул циклдын чегинде 6 жана 3 жылдык циклдер белгилүү. Стиль бул идеялык мазмундун бирдиктүүлүгү менен шартталган образдык системанын көркөм чагылдыруунун каражаттарынын чыгармачыл ыкмалардын жалпылыгы. Негизги тарыхый стилдерге кайра жаралуу доорунун стили, барокко стили, рококо стили, кийимдин романдык стили кирет. Жообун өзүңөрдүн жообуңар менен салыштыргыла. Маалыматка көңүл бургула. Композиция бул элементтеринин баары өз ара байланышта жана гармониялуу бирдиктүүлүктө болгон бүтүн чыгарманын түзүлүшү. Форма, материал жана декор кийимдин композициясынын негизги элементтери болуп эсептелет. Кийимдин структурасы, өлчөмү, конфигурациясы, массасы жана рельефи конструктивдүү, декоративдүү, конструктивдүү сызыктар менен функциялык декоративдүү элементтер менен иштетүү мүнөзү кийимдин формасын мүнөздөйт. Сүрөт материалдын бетине бир нерсенин сүрөтүн бастыруу материалдын үчүнчү мүнөздөмөсү болуп эсептелет. Көп учурда даана берилген образдын мүнөздө болгондуктан композициянын башкы темасы болуп эсептелет. Кийимдин конструкциясын жана кийимге колдонулуучу каражаттарды сүрөткө түшүрүп тартуу кийим тигүүнүн эң биринчи жумушу болуп эсептелет. Сүрөт кийимдин композициялык чечимине мамилени аныктайт. Көп учурда сүрөт даана берилген образдын мүнөздө болгондуктан композициянын башкы темасы болуп эсептелет. Фурнитураларга топчулар, сыдырмалар, илмектер, кнопкалар жана башкалар кирет. Декоративдүү каражаттардын баары туруктуу жана чечилме кооздук болуп эки топко бөлүнүшөт. Туруктуу чечилбес кооздуктар кийимдин конструкциясынын курамдык бөлүгү болуп эсептелет. Милте тигиштери, желпинчектер, брюштар, валандар, рулиттер, банттар, галстуктар, паталар, погондор,
клапандар, жалбыракчалар жана башкалар. Чечилме кооздуктар азыркы кийимдерде тигинден кем эмес популярдуу, бирок башка түрдө көрүнүшү менен шартталган мүмкүнчүлүктү өзүнө камтыйт. Чечилме кооздуктарга гүлдөр, жакалар, манжеталар, куурлар, ар түрдүү буюмдарды, шурулар, броштор, чынжырлар жана башкалар кирет. Гармониялуу композициянын маанилүү касиети анын тең салмактуулугу. Бардык элементтери өз ара балансташтырылган костюмдун абалы болуп эсептелет. Кийимдин композициясындагы каражаттар, элементтери бул видео тасмада гармониялуу көрүнүштөгү кыздардын блузкалары, костюмдары, юбкалары, шымдары, пальтолорунун конструкцияларынын өзгөрүлүп турушунун жалпы көрүнүшү болуп эсептелет. Аялдардын көйнөктөрүнүн жана блузкалардын өтө кеңири таралган чөнтөктөрү каптама жана тигичтерге салынган чөнтөктөр. Аялдардын жана кыздардын блузкаларында долбоор түзүүдө туруктуу кооздуктарынын дөмөкүдөй түрлөрүн көбүрөөк пайдаланышат. Бизде кийимдин эч нерсеси жок. Аялдардын, кыздардын плашы тартып алдык сүрөтүн. Мында композициялык элементтердин бирдиктүүлүгү жок. Биз муну кооздош үчүн, композициялаш үчүн бизге кийимдин каражаттары керек. Биз кийимдин ар кандай каражаттарын кезип алабыз. Бул каражаттар менен биз аялдардын плашын кооздойбуз. Бул жерде биз чөнтөктү, курду, шлёвкаларды, погондорду, жакаларды жана топчуларды кезип алдык. Буларды биз эч нерсеси жок плашка коебуз. Мындай кылып биз кийимдин каражаттары менен кооздоп чыгабыз. Биз баарын ордуна коюп жатабыз. Бул жерден азыр биздин плашыбыз жашынакай кооз болуп көрүнүп калды. Топчуларын коюп атабыз. Мына биз аялдардын жана кыздардын плашын мынтип композициялык каражаттар менен элементтердин бирдиктүүлүгүндө кооздоп алдык. Силер дагы үйдөн ушинтип кооздоп, сүрөтүн тартып, композициялык каражаттардын жардамы менен бир кийимди кооздогула. Силер билгендей эле кийимдерде окшоштуктар абдан көп. Кийимдеги композиция бул элементтердин бардык бирдиктүүлүгүнөн пайда болот. Композициянын каражаттарынын жардамы менен элементтер гармониялаштырылат. Кийимдин структурасы функциялык декоративдүү элементтер менен иштетүү мүнөзү кийимдин формасын мүнөздөйт. Композициянын борбору бардык элементтердин ортосундагы негизги эң маанилүү байланыштардын топтоштурулган орду. Сабакты эске салабыз. Суроолорго жооп бергиле. Кийимдин композициясы деген эмне?
кийимдеги каражаттарга эмнелер кирет? Кийимдерди композициялоодо кандай керектүү каражаттар эмне үчүн колдонулат? Кыздардын блузкаларынын декоративдүү бөлүктөрүн видео аркылуу көрөлү. Биз кыздардын ар кандай стилде тигилген блузкаларынын көкүрөк бөлүгүнүн, жеңдеринин, топчулуктарынын гармониялаштыруу менен ар кандай кооздукта тигилгенин көрөбүз. Блузкаларда, кофталарда гармониялык бирдиктүүлүк көбүрөөк болгондуктан, гармониялык жактан бир бүтүндү түзгөн композицияда эч нерсени өзгөртүүгө болбойт. Кайсы композицияга болсун сөзсүз зарыл болгон бир катар касиеттер бар. Эгерде ал ошолордун бирөөнү гана жок кылып кое турган болсо, анда блузкаларда, кофталарда гармония бузулат. Бул блузкаларда бүктөмдөрдүн гармониялык түзүлүштөрү көп болгондуктан, композициянын бүтүндүгү композициянын көптөгөн башка касиеттерин чагылдыруу менен интегралдуу мүнөзгө ээ. Блузкалардагы композициянын гармониялык бүтүндүгү элементтердин закон ченемдүүлүктөрүн сактоого негизделген, бири-бирине өз ара көз карандылыкта болуусуна негизделип, ийкемдүүлүгүнүн натыйжасы болуп эсептелет. Блузкалардын, кофталардын жана ушул сыяктуу үстүнөн кийилүүчү сарафандардын же көйнөктөрдүн моюн оюгу бел сызыгына чейин жетиши мүмкүн. Аялдардын көйнөктөрүнүн жана блузкаларынын, кофталарынын өтө кеңири таралган чөнтөктөрү каптама жана тигичтерге салынган чөнтөктөр болуп эсептелет. Аялдардын жана кыздардын блузкаларында долбоор түзүүдө туруктуу кооздуктардын төмөнкүдөй түрлөрү көбүрөөк пайдаланылат. Милте тигиштери, милтелер жана бүктөмдөр, рюштар, банттар, галстуктар, боолор, фурнитуралар тор кездемелер менен кооздолуп тигилет. Көбүнчө көкүрөк бөлүгүнүн кооздуктарынын түрлөрү көрсөтүлгөн. Биз бул блузкаларды, кофталарды тигүүдөн мурда сүрөтүн тартып, сүрөтүнүн стилин, өңү түсүн, конструкциясын чийип, андан соң блузканы тигүүгө даярдайбыз. Окуучулар, силерге үйгө тапшырма. Интернет булактарынан кийимдин композициясынын каражаттарынын бир нече түрлөрүн көрүп, алардын сүрөтүн тартып көнүккүлө.
силер тарткан сүрөт ийгиликтүү болот деп ишенемин. Жана ошондой эле тарткан сүрөтүңөрдү бири-бириңер менен тең бөлүшкөндү унутпагыла. Ушуну менен сабагым аяктады. Саламатта калгыла, окуучулар.